Кыздар үчүн эң коркунучтуу нерсе бул эркектердин сойкусу. Бизде коомчулукта көп айтат, сойку деген түшүнүк кыз балага эле тиешелүү дейт да. Бирок эркектердин да сойкусу бар. Болгону да өтүп кетет булардыкы. Ар 2 күндө бириде сойкулук маселесин кылып турат. Ал айырмасы жок. Бир ою мээси системалуу түрдө башка нерсени ойлобой калган да. Эптеп бир кызды тапса, тешикке кирсе, эптеп бирдеке кылып алса. Башка түшүнүк жок. Арулук, намыстуулук, өнүгүш максатында, өсүш максатында, мамлекетим үчүн кызмат деген түшүнүктөрдүн бир капелькасы дагы жок. Анын ою жеп ичиш, кумарын кандырыш, жатыш, укташ, и бир кыз таап алса эптеп, ошол менен нафсын кандырыш. Онун жашоосунда бир аруу тилеги жок, максаты жок, ою жок. Эптеп чала-пала кылып бирдеке кылып жашап кетиш керек. Тапканы арамадал аралаш, и чыгарганы вес түрдө арам. Ошондойлор эң коркунучтуу менин жеке оюм. Эркектин сойкусу эң коркунучтуу. Себеби бул бирөөсүгө бир байкуштун кызыга үйлөнөт да. Миңдеген убадаларды берип үйлөнөт. Ал байкуш кыз дагы алданат. Тие болгондон кийин бардык кыянаттар башталат. Баягы балдары үчүн чыдайм, өзүм үчүн чыдайм, башка үчүн чыдайм деп акыры барып ошо күйөөсүнүн аркасынан өлүп кетет да. Кыянат эркекти сындырат, аялды өлтүрөт мекендештерим. Кыргызда сөз бар, эркекти сындыра турган нерсе бул кыянат деп. Бунун жообу дагы бар, уландысы дагы бар. Уландысы менен айтып коеюн, аялды өлтүрөт кыянат. Көпчүлүк аялдар ажырашып кеткен учурда 3 бала, 4 баласына карабастан ажырашып кетет. Неге? Ушул суроонун жообу бул кыянат, измена. Эркектин кыянаты аялга кечирилбейт дейбиз, эркектикке дагы кечирилбеш керек. Ошондуктан айтарым, эркектер бул дүйнө риск, бул дүйнө кармануу дүйнөсү. Биз өзүбүздү кармашыбыз керек. Өзүбүздү басып албасак, биз машина маселесинде токтобой кете беребиз. Биринчи Мерс алабыз, Spark алабыз, 407 алабыз, 507 алабыз, 670 алабыз, ошентип кете беребиз. Үйүбүздү дагы биринчи квартира кылабыз, онлайн кылабыз, 2 этаж кылабыз, особняк кылабыз, Туркиядан алабыз, Дубайдан алабыз, ошентип квартирада алып токтобойбуз бул маселеде. Аял темасы да ушундай токтобой кете берет. Эгер токтотуп койсоң өзүңдү, адам любой время өзүн токтотконду билиш керек, өзгөчө эркектер. Өзүң токтосоң болбойт. Адам өзүн кармаганды, токтотконду, басканды билиш керек. Ошондуктан да өтө күчтүү эркек арам иш кылышка, ошо кызды зордоп коюшка мисалы шансы бар, шарты бар, мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, ошол иштен кетип калган эркек эң күчтүү эркек. Менин оюмча, менин жеке пикирим ушундай. Эң күчтүү эркек мүмкүнчүлүк, шарты, шансы болуп туруп, билбейт, ата энеси билбейт, эч ким билбейт, зордоп койсо болот, бирок ошол ишти кылбай кеткен эркек эң күчтүү эркек. Мындай эркекти менен теңелип болбойт. Мындай эркектер өтө коркунучтуу болот. Булар до конца бара турган эркектер болот. Айтайын дегеним, күчтүү эркек болойлу, алсыз эмес.